Биринчисинин жадан эки колун таза жуусун. Анткени туугандар, улуу сөз уят жок, медициналык жакта да бүгүн артка тараптан ооруп калгандар көп. Ошон үчүн көбү микроб кирип калгандан. Улуу сөз уят жок, түк тазаланбай калган себептен, колду таза жуубастан жанагы жерге вирус кирген себептен. Анан муну мен айтууга мажбурмун, жана акырында эстеткиле дедим го. Эркек адам, туугандар, кечирип коюңуздар. Аял киши таза болот. Мен кечирим сурайм, туугандар, өзү эркек адам ич кийимине аябай көңүл бурсун. Bir жумада bir алмаштырат деген болбойт. Ооруну жуктурат ал адам өзүн. Эгер мүмкүн болсо, күнүгө болсо дагы таза. Ооба, күнүгө адам ден соолук үчүн. Мейли кечип просто 2-3 күндө bir, анан кийип атканда да үтүктөп, муну эскертип коюңуз, аягын дулайын мына. Аягын дулайын. Могул жерде 2 колду 3 жолу жуусун истинжадан алдын деген туура. Могул жерде начисат болуп, ошол дияктын ичине кирип кетпесин, назик жер. Анан шариятта үйлөнгөн учурда да арка тараптан кошулунбайт, туугандар. Муну ачык эле айтайын, арам болот. Арам. Артка тараптан аялына, никесиндеги аялына кошулуу арам, жакындыкка кошулуу ачык. Эч кандай алдал деген жок. Шиялар жол табат, алардыкы өтпөйт такыр. Мусулмандар нижмагына каршы келинет. Эч бир исламдын ахли сунна вал жамаанын аалымдары арка тараптан кадимки тараптан кошулууга уруксат бербейт. Арка тараптан болуп алдыңкы тарапка болсо, ал өзү уруксат берилет. Бирок мен мындай этият сактап эле, адеп сактап турайын, уят сый кетпесин. Бирок арка тараптан болбойт, туугандар. Чоңдогон ооруларга алып келет ал. Туура эмес жанагындай уят порно фильмдерди жана башкаларды көрүп алып, туурап аялдарын кыйнап, аялдарын жанагындай оор кылып, геморрой кылып отурбаш керек. Анткени мага канча жашуунун түрүндө каттар келди. Күйөөм ушинтип мажбурлап, барайын дарыланайын десем жоолукчаммын. Бүт жоолукка дейин дарыланбайын десем, күйөөмдүн кылыгы тиги. Ушул боюнча эркектерге сабатыңыз деп канча жашыруун каттар жөнөтүлөт мисалы. Этиятташ керек, тууган, этиятташ керек. Адам колун ал жерге тийгизип атканда этияттайт да. Эки колун жуусун деп атат. Ва якулу qabla kashfil awrati, ана баа истинжа үчүн ауратын ачып атканда кечиресиз. Эмне деп айтыш керек? Бисмиллахил азими ва бихамдихи. Жараткан Аллах Таалага мактоолор, шүгүрлөр болсун. Валхамдулилла ала динил ислам. Ислам динине шүгүр. Жүрөгүнөн айтат ичине муну. Аллахумма иж'ални минат таввабин. Аллах мени тобо келтирүүчүлөрдөн кыл. Вач'ални минал мутатаххирин. Тазалануучулардан кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Куба мечитине келип түшкөндө, Куба мечитинде, ошо Куба мечитинде намаз окугандарды Аллах Таала айткан. Фихи риджалун, Куба мечитинде ушундай адамдар бар, тазаланганды, тазалыкты жакшы көрөт. Валлаху юхиббул муттахирин. Башка бир кыраатта мутатаххирин. Аллах Таала айтор, тазаларды жакшы көрөт деп келет. Анан ошол жерде сурашканда, бул силер үчүн түшүптү, кандай себептен түштү десе, биз сүннөт болду деп атып алар. Суу колдонуу сүннөт да, парз эмес. Сүннөт болсо да ар бир истинжада сөз суу колдонот элек. Кичинекей чыкса дагы көлөмдө дегенде, хажар таш колдонуп, анан суу колдонот элек дегенде, ушул үчүн Аллах Таала силерди мактаган турбайбы дегенде, Фатх баулинеяда келет. Аллазина ла хауфун алейхим, таза, ички сырткы тазалыкты айкалыштыргандарга ушул дуаны айтат экен да, коркунуч жок. Валахум яхсану, кыяматта булар капа, кайгыдагы чегишпейт деп. Сумма юфидул ма'a бил юмна ала фарж, анан оң колу менен сууну жана уяттуу жерин акыры мынтип чачырап төксүн дейт. Ва ю'лил ина, мынтип идишти мындайраак кылып оң колу менен сол колуна куйсун дейт. Ва ягсилу фаржаху бил юсра, уяттуу жерин, мүчөлөрүн сол колу менен жуусун. Ва ябда бил кубул, биринчи асты тарапты жууп кетирсин. Асты тарапты да эки мөө менен. Анткени тууганда жакшылап көңүл буруңуз. Астынын өзүнүн вирусу болот медицинада, артынын өзүнүн вирусу болот. Баардык колду бир иштетпейт. Улуу сөз уят жок, туугандар. Кечирим сурайм. Бул жак менен асты тарап менен эки тарап жуулат, арткы тарапка булар кетиш керек болот. Аял киши өтө этиятташ керек. Бир кол менен жуубайт аял киши. Анткени жанагы жерден астынан да артынан да рахат сезинип, мастурбация коркунучу келип калышы мүмкүн. Аял затынын кыздык белгисине башка. Ушунча менен токтотолу, калган аялдар өз айтсын. Түшүндүңүздөрбү? Алдыңкы тарап, бул тарап. Колду бир гана плов жегенде гана мындай кармап, дегендей кармап иштете бербей, истинжада дагы тазалык иштеткенди үйрөнүш керек. Түшүнүктүү? Жана китайский палачкалар барго, кармай алып көрү мындай кармап ийет да керек болсо. Тазалыкта да ошону иштеткенди үйрөнүш керек, туугандар, адеби менен. Ваябда бил кубул, алды тарапты биринчи жуйт, сумма дубур, кийин арткы тарапты жуйт. Бирок жана айттык, манжаларды бөлүштүрөт. Анткени вирус жугуп калбаш керек, туугандар, этият болуш керек. Азыр оору көп болуп атпайбы? Ва юрхи мaq'adatahu salasan. Анан бирок ошону кысылып отурбастан арка тарапты кенен таштап отуруш керек. Ва ядлуку кулла марратин, ар биринде тең мынтип тадлик кылып, үч эмеси менен ачып жууп турсун дейт.
Wa yubalighu fihi ma lam yakun soyman orozdo tutkан адам болбосо, кенен сууну жеткиренге аракет кылсын дейт. Кенен тазаланган арка тарапты да, асты тарапты да. А орозdo tutkан адамга арка тараптан антип кенен эметпесе, суу кирип кетсе бузулуп калат арка тараптан. Суу кирип кетсе, бир күн каза тутуп еш керек болот. Анан фаюнашифу би хиркатин бүткөндөн кийин жумшак материал менен кургактап ачсын дейт. Qabla yajma'ahu ошону туруудан алдынчы. Кайла ясилалма ила жауфихи, анткени орозdo туткан адам жанагы суу ичине кирип кетпеш үчүн де, суу топтолуп отуруп, файфтур оозун ачып койбосун. Сумма юдлику ядаху ала хайытын, кийин колун, бастинча колдон колун дубалга эметсин дейт. Эми илгери дубал жанагындай топурактан болгон да, а бүгүнкү күндө ал болбойт, топурактан болгон. Топурак же ташты кесектерди алып кирип коюш керек экен да, колун тазалап жууганга. Сууга жууштан алдын. Ардын тоғран же таза жерге дейт, сумма ягсилу салас, кийин колун ошентип кесек менен бир сыйра тазалап жууйт 3 жолу, анан кийин колун 3 жолу жуусун дейт. Сумма якуму, кийин ордунан турсун дагы, ва юнашифу фаржаху би хиркатин назифа, экинчи таза жанагындай материал менен тиги жерин кайра ачсын дейт. Карасаңыз, өзүнчө эле бир чоң процесс экен да, истинжа маселеси дагы. Fa illam takun ma'ahu, эгерде чүпүрөгү жок болсо, ямсаху би ядихи, анда колу менен ачып койсун, мирора мындай жүргүзүп, hatta la tabqa illa ballatun yasira. Негизи максат мындуулук көп калбаш үчүн ал жерде. Аз мындуулук калуу үчүн. Wa yalbas sarawil, анан шымыны кийсин дейт. Шымыны кийгенден wa yarshu fihi al-ma, акырын кичине колу тазаргандан жаша жуугандан. Бир аз мындай чым-чым суу алып туруп, туугандар алдыңкы тарапка эркек адам зара чыга турган жерине бир аз сээп койсун дейт. Аялдарга муктаж эмес, эркек адам тар болгон себептен. Кичине сээп койсун, кийин суу чыкса шайтан азгырып, көрдүңбү сенин даратың жок, намазың жок дебей, бул баягы мен чачкан суу деп көңүнө ток болуш үчүн. Ар биринин өкүмү бар туугандар. Хадисте бүт баяндалган. Эмне үчүн? Ау яхшу би кутнатин, же истинжа туруп атканда учун пахта сыяктуу нерсе менен мындай ороп койсун дейт. Инкана ярибуху шайтан, шайтан шек менен салып атса. Ваякулан, не деп айтсын? Алхамдулиллахи аллади жа'ала ал-ма'a tahurun. Сууну тазалана турган эң жакшы нерсе кылып жараткан Аллага шүгүр. Вал ислама нурун, исламды нур кылып жараткан. Ва кайынан жакшылыкка баштоочу кылып жараткан. Ва далилан илаллах, ислам дини Аллага далил кылып жараткан Аллага шүгүр. Жана ислам дини ва ила жаннатин наим, рахаттын жайы, жакшылыктын жайы, эс алуунун жайы болгон түбөлүк бейишке далил кылып жараткан Аллага шүгүр. Аллахумма хассин фаржи, караңызчы. Аллахым менин уяктуу жеримди арамдан сакта. Таза кыл жана арамдан сакта. Не деген дуа? Демек адам истинжанын адебине көңүл бурса, зинага барбоо коркунучу бар да, анткени дуа адамды сактайт да туугандар. Ва тахир калби, жана жүрөгүңдү тазала. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, ар бир мүчө зина кылат деген. Көздүн зинасы арамга кароо, колдун зинасы бүгүнкү күндө уруу же мастурбация кылуу, бирок мунун бардыгын диги ылдый жактагы нерсе ишке ашырат, бирок маселе могу жүрөктөн башталат дейт. Жүрөк жаманды ниет кылат, диги аны тастыктайт же тастыктабайт деп келет да. Көрдүңүзбү? Фаржымды, уяктуу жеримди таза сакта зинадан, жана ар кандай вирус оорулардан таза сактанан, жүрөгүмдү дегенде жүрөк ой таза болуш керек да. Мунун ой бузулуп атпайбы, туурабы? Ошон үчүн ой бузулган себептен аялыны же кыздарыны же карындаш эжелерин ишенимсиз адамга таштабаш керек да. Этият болуш керек. Ой бузулган учурда. Заманда күнөө жок. Ва махис зунуби, жана буга чейинки бардык күнөөлөрү менен тазала деп дуа кылыш керек экен. Демек бул жерде байкап атасызбы? Учун ороп коет деп атат, сиздин сурооңузга жооп чыкты, кийин анан дарат бүткөндөн алып койгондо жакшыраак. Анан бир аз чачып койсун, баягы колдон келишинче толук тазаланды. Мына суу ушул деп билиш үчүн. Туугандар, истинжа боюнча кимде кандай суроо бар? Бүгүн эми ушуну менен токтотобуз сабагыбызды. Диги эртең Кудайым буйрса намазга киришебиз.